Биздин Баткен обласына жыл сайын 500 миллионнон которулат да өнүктүрүү багытында. Аны урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич өзү демилгелеп, өзү колго алганда. Былтыркы жылы 2024 жылы мурунку министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичке 500 миллион боюнча суроо бергенимде 500 миллионду освоить эте албаса, тиешелүү жетекчилер жоопко тартылат деген да. Азыркы учурда бир дагы ошол 500 миллион туура багытталган эмес. Бир дагы ишкана иштеп, жемишини бере элек. Мына 2-3 жылдан бери бөлүнүп атат, ашмалтай чыгып жатат. Ошондуктан тем более Акылбек Үсөнбекович комиссия жиберем деген администрация президенттен. Анан жоону беребиз деген. Ошондуктан Алмазбек Акунжанов ошо боюнча кандай комиссия кандай чечим чыгарды, кандай иштер жүрдү, ошо боюнча сөзсүз түрдө мага кат жүзүндө берип койсоңуздар жакшы болот эле. Экинчи маселе, урматтуу Алмазбек Акунжанович, бизде Кадамжай районунда жазгы тала иштери уже башталып, дыйкандар өздөрүнүн жумуштарын кылып атат. Исхак Полоткан айыл аймагына БСР куруу өтө зарыл болуп атат да. БСР курулуп калса, Кадамжай шаары, Исхак Полоткан жана Молдонияз айыл аймактарында суга суу маселеси толук кандуу чечилет эле. Биз дыйкандарга жакшы шартты түзүп берет элек. Ушу боюнча дагы сиз өзүңүз көзөмөлгө алсаңыз, 3-чү маселе ошол эле Кадамжай районуна караштуу Исхак Полоткан айыл аймагында Ирелеш айылы бар. Ирелеш айылында Примов орто мектеби, бул мектеп 1990 жылдары ашар жол менен курулган. Мектеп 250 окуучуга ылайыкталып курулганда, МЧСтин заключениясы чыккан. Азыркы учурда 763 окуучу билим алууда. Ушул мектепке кошумча жаңы имарат куруу абдан зарыл болуп турат. Ушул 3 маселе боюнча урматтуу Алмазбек Акунжанович өзүңүз көзөмөлгө алып, Нурланбек Асанбекович протоколдук тапшырма берип койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат чоң.